Сөз суроо берүүчүнүн депутат Сурабалдиева Элвира Жыргалбековна берилет. Жок, суроо эмес, бул мыйзамдын мындай өзгөрүүлөрдү киргизип жатканда жакшы коллегаларга кичине түшүндүрүп коеюн, жакшы ниет. Эми сөздүн ачыгы бизде инвестор келгенде, мисалы Сингапур, Араб өлкөлөрүндө бир иш болуп калса, ошол паспортунда ошол инвестицияны көрүп, именно укук коргоо органдары, ККМБ, МВД, текшерүүчү органдар, башка органдар бул адам мамлекетке мынча миллионап келди, бул бизге инвестор деп мындай сый сыпай жакшы мамиле кылат да. Бизде болсо инвесторду, эми ладно, аферисттер болсо ал бир Кудайдын өзүнүн жазасын көрөт болуш керек. А мындай жакшы иштейм деген ишкерлерди сырттагы гана эмес, ичиндеги ишкерлерди деле эптеп ошонун акчаны алайын, эптеп ошону тоноп алайын, эптеп ошону жүдөтөйүн деп укук органдар мындай как будто дорвались дегендей мындай отношение кылат да. Ошолордон коргош үчүн бул ошол укук коргоо органдарга дагы, текшерүүчү органдарга дагы бул адам деген мынча миллионап келди деп мындай как-то биз эми жаңы биз өнүккөн мамлекеттердин катарына киребиз деп жакшы ниет кылып жатабыз 30 жылдан бери да. Бирок ошол адамдарды коргош үчүн бир кандай ошол виза сыяктуу мындай какой-то определенный знак болуш керек деген талкууда ошондой ниет болгон да биздечи инициаторлордо. То есть цель такая благая, хорошая была. Дастан Далбаевич, я правильно объясняю из наших обсуждений? Просто у нас сырттан каражат менен келген адамдарга эмес, ичибиздеги ишкерлерди тоношот да. Өзүбүздүн салык кызматкерлери, өзүбүздүн укук коргоо органдары, өзүбүздүн текшерүүчү органдар кечинде кетип баратса дагы иностранецтер да коркот баскандан биздин мамлекетте да. Ошол мындай правильный культуру, толерантную культуру, мындай культуру поведения среди тех же правоохранительных органов киргизиш керек по отношению к иностранцам деп ниет жакшы болгон да, туура түшүнүңүздөр. Конечно, биз деле переживать этип атабыз. Эң биринчи мен да жанагы шашып айткан сөзүм, укук коргоо органдары первую очередь УКМК берет, жанакындай маселелерди көтөрөт ар бир учурда. А бул жерде болсо, эми Дастан Далбаевичке гана эмес, мен ойлойм бардыгыңызга деле сырттагы мындай тааныштарыңыз бар. Алар айтат, биз инвестиция алып келебиз, бизге ким гарант болуп берет да? Ошондо бул инвестициянын аркасында мамлекет гарант болуп бериш керек. Сени тонобойт, сени кечинде балаңды бир жерден байсың деп урдап кетип өлтүрбөйт эч ким. Бул сага мындай какой-то определенный знак качества, мындай. Это вот высокая оценка государства деген мындай планканы көтөрөлү деп ниет талкууда ошондой ниет болгон. Бул суроо эмес, ошондой вот как мы обсуждали это. Рахмат. Мен соинициатор болуп атам, бирок Дастан Далбаевич, биз сүйлөшкөндөй эле да, мы четко должны прописать не для высокоразвитые страны, потом высокоинтеллектуальный бизнес и инвестиции имеется в виду в нашу страну, да, позволяющие дополнительные рабочие места, чтобы Камила Эжетур айтып атат, чтобы потом у тех же представителей ГКМБ, вы знаете, да, не было вопросов, да, кошуна өлкөдө анан бизди Кытайга каптап кетет деп, элибизде мындай негатив болбосун, анан аферисттер каптап кетет деген негатив болбосун деп, давайте ошону биз да экинчи, үчүнчү окууда четко пропишем. Бирок азыркы Кабминдин дагы жоосу бар, ошол жерде 4 эң негизгиси тармак жазылган: медицина, курулуш, IT, билим берүү тармагы. Да, ошол высокоинтеллектуальный бизнес деп прям конкретно критерийлерди жаздыртып, кийин коллегаларында мындай шеги болбосун, и самое главное, элибизден да суроолор болбосун да. Бул деген колунда барларга, анан сыртта качып жүргөн аферисттерди паспорттарын алмашып жүргөн бывший премьер-министрлер деле бар. Ошол эле кайра ошо уурдалган акча менен биздин өлкөгө инвестор болуп келбесин деп четко так критерийлерди жазып коелу. Туура айтасыз, бирок биз паспортты беребиз, виза эле. Визаны деп атам да. Эми мен сырттагы мисалга катары келтирип атам да, мүмкүн башка өлкөлөрдө да коррупция менен шектелген, качып жүрүп анан паспорттарын алмаштырып алып, анан бияка виза менен келип иштеп кетели деген ошол мындай Кудайдын жоого ачкандарды биякта биз багып жүрбөйлү да. Жо, мен сиз менен толук эле макулмун. Себеби мындайда аферисттер азыр эле аз эмес. Мисалы ошол эле Шишов визаны эч нерсени албай эле жүрөт го. Визаны албай эле жүрөт го. А бул жерде только порядочный кишилерге кылып атабыз. Дастан Далбаевич, мен соинициатормун. Просто менин фамилиям коюлган жерде мен кийин аферисттерди алып келдиң деген шекти элден уккум келбейт деп мен азыр микрофонго ошону сизге дагы, сиздин да репутацияңызга да кийин шек келбесин деп айтып атам, Рахмат. Менин эң максатым бул мамлекет пайданы тапсын деп ошон үчүн сунуштап атам.